Саламатсыздар, урматтуу эл өткөйгөй Марипа Мукамбетовна ушул Садыраке айыл аймагында Григорьевка айылында Мейизгүл Курголдоева ата энесинен эрте ажыраган, атасы ушул мектепте көп жыл охранник болуп иштеп, ушул охрана үйүндө турчу. Ушул балдар ушул жакта калган, 2 кыз, 1 эркек баласы. Кийин атасы да, мамасы булар майда кезинде эле каза болуп калган. Атасы Кумтөрдө иштеп жүрүп ошол жактан каза болуп калды. Үйлөрү жок, документ топтогонго жетишпей калган. Азыр документтерин кеч топтоп койду бар да. Бир кызы менен турат, ушул мектептин бир кичинекей бузула турган үйүндө турат. Ушундай жашоосу мынакей болгон, үйүндөгү болгон бүткөн оокаты. Ушул бир комнат. Кызың нечинчи класс? Кызың нечинчи класс? 2 класс окуйбу, азыр окууда. Мектепте. Өзү дагы тили чулдуруп, инвалид жайы бар, бирок инвалидтик документи жок, ошону өткөргөнгө дагы документтери жок. Биягында да бир комната бар экен, бул комнатада эчтекеси жок экен. Мына муздак үйлөрү. Бул үйдү уже сноско кетет деп мектептегилер бошоткула, бул жерди бузабыз деп атышат. Бул барар жери да жок. Мынакей. Бул үй уже бузулчу үй да. Бул жерде жаңы салынып аткан мектеп. Ушунун түбүндө жашап атат. Бул уже сноско кетчү үй. Бул бүтпөй аткан мектеп болчу. Азыр крышасын жаап жүрүшөт. Мынакей ушул үйдө туруп атат. Мүмкүн болсо ушуга жардам кылып, үйгө жардам берсеңиздер. Жалгыз өзү турат. Ушул кыздын сиңдиси дагы инвалид, кулагы чала угат. Алда үй жайы жок. Бир эркек баласы менен ата квартиралап жүрөт. Анын күйөөсү каза болуп калган. Ошол мынакей ушул үйдү мен ушул кызды Курголдоева Мейизгүлдү документтерин баарын даярдаган. Анан кеч болуп калып, документ алынбай калып, ошо боюнча колунда турат документ. Ушул үйдө туруп атат.